17 мартта 2002 жылы Аксы окуясынын курмандарын эскерүү күнүндө экс-президент Алмазбек Атамбаев бир катар саясий билдирүүлөрдү жасап, анын ичинде Жогорку Кеңештин депутаттарынын атына дагы сөз тийгизди. Экс-президенттин парламентте олтурган депутаттардын бардыгы чимкирик деген билдирүүсүнө төрага Дастан Жумабеков төмөндөгүдөй жооп берди. Урматтуу Алмазбек Шаршенович, Кыргыз эли соңку 30 жылга жакын убакыттын ичинде авторитардык бийликтин ар түрдүүсүн баштан өткөрдү. Сиз айтып жаткан үй бүлөлүк кландык башкаруу 2002 жылы Аксыдагы кан төгүүгө себеп болгон. 2005-2010 жылдары элдик революцияларга алып келген. Бийлик сересиндеги кошоматчылык, бирбеткейлик жана коррупциянын гүлдөшү элибизди нааразы кылган. Өлкөнү сиз жетектеген 2011 жылдан 2017 жылга чейинки аралыкта бир катар жакшы иштер жасалды. Аны танбайбыз, деп билдирди Дастан Жумабеков. Апта соңунда экс-президент Алмазбек Атамбаев Аксы окуясынын курмандыктарынын Куран окутуу маалында бир катар саясий билдирүүлөрдү жасап, анын ичинде Жогорку Кеңештин депутаттарынын атына дагы сөз тийгизди. Мындай учурларда Жогорку Кеңештин регламентине ылайык төрага жооп бериши керек. Андыктан кыскача кайрылууга уруксат бериңиздер. Урматтуу Алмазбек Шаршенович, Кыргыз эли соңку 30 жылга жакын убакыттын ичинде авторитардык бийликтин ар түрдүүсүн баштан өткөрдү. Сиз айтып жаткан үй бүлөлүк кландык башкаруу 2002 жылы Аксыдагы кан төгүүгө себеп болгон. 2005-2010 жылдары элдик революцияларга алып келген. Бийлик сересиндеги бирбеткейлик, кошоматчылык жана коррупциянын гүлдөшү элибизди нааразы кылган. Өлкөнү сиз жетектеген 2011 жылдан 2017 жылга чейинки аралыкта бир катар жакшы иштер жасалды. Аны танбайбыз. Анын ичинде парламенттик демократияга карай кадамдар ташталды. Жогорку Кеңеште көп партиялуулук, ачык айкындуулук, плюрализмдин белгилери пайда болду. Бирок ошол эле маалда көптөгөн терс көрүнүштөр болгону, ири коррупциялык иштерге жол берилгени, Кыргыз элин карызга батырып, чоң долбоорлордун арты менен оңдогон сиздин жан жөкөлөрүңүз байыганы, атүгүл бийликти узурпация кылуу аракети болгону, тилекке каршы сиз башкаруудан кеткенден кийин билинип отурат. Анын себебине дагы токтоло кетейин. Былтыр күтүлбөгөн жерден Бишкек тестиндеги авария бул стратегиялык объектинин оңдоп түздөө үчүн алынган 386 миллион долларлык кредит каяка жумшалган деген суроону жаратканын унутпасаңыз керек. Президенттиктен кеткениңизге карабастан, сиздин шакирттериңиз өкмөттү, прокуратураны, күч органдарын, бажыны, борбор каланы чеңгелине бекем мыкчып турган эле. Сиздин таасириңиз парламентке дагы сезилип турган болчу. Бирок ошого карабастан Жогорку Кеңештин сиз адаттагыдай булганыш сөздөр менен шыбаган депутаттары көз карандысыз комиссия түзүп, бир эле объектиден 100 миллиондогон доллар урдалганын аныктап чыккан. Тергөө органдарына бул ишти аягына чыгарууга тапшырма берилген. Иликтөө иштеринин жүрүшүндө былтыр ушул маалда өкмөт отставкага кеткенин, бир эмес, эки мурдагы премьер-министр, өкмөт мүчөлөрү, мурдагы мэрлер, бажы кызматынын жетекчилери, жалпылап айтканда оңдогон таасирдүү адамдар камакка алынганын баарыбыз билебиз. Урматтуу Алмазбек Шаршенович, Кыргыз элин карызга батырган парламент эмес. Чет элден келген гранттарды, кредиттерди өөнөп жеген бул парламент эмес. Бийликти ашыкча пайдаланып, өзүнүн оппоненттерине ар түрдүү кылмыш ишин токуп, куугунтуктаган бул парламент эмес. Жогорку Кеңеш мындан ары дагы көз карандысыз, мыйзамдын чегинен чыкпай иштөөсүн уланта бермекчи. Эл тарабынан шайланып келген, элдин мүдөөсү менен иштеген бийлик бутагы
катары эл өкүлдөрү катары биз ар түрдүү сын пикирлерди туура түшүнүп, элибизге ак дилден кызмат кыла бермекчибиз. Бизден кеткен кемчиликтер болуп калса, ал үчүн кайра башка бирөөлөрдү беттен албайбыз. Тескерисинче, катачылыгыбызды ачык айкын айтып, мойнубузга алып, оңдоп түзөп, алдыга кара жолубузду улайбыз. Урматтуу Алмазбек Шарсенович, сиздин экс-президент катары саясий маданиятка эле эмес, жөнөкөй адамдык сапатка жатпаган жана адатынча ачуу эмоцияга алдырып айтылган сөзүңүздү биз, Жогорку Кеңештин депутаттары, коррупцияга шектелип, айып айтылган жакын адамдарыңызды актоого аракет деп баалайбыз. Бирок мыйзам алдында баары бирдей экенин унутпасаңыз. Айыбы далилденсе, мыйзам чегинде баары өз жазасын алат. Кошумча айтарыбыз, Жогорку Кеңеш мындан ары да коррупцияга каршы, элдин, мамлекеттин байлыгын урдап жеген коррупционерлерге каршы бүгүнкүдөй принципалдуу, туруктуу позициясын карманат деп билдиребиз. Урматтуу депутаттар, көңүл бурганыңыздар үчүн рахмат. Бизде президенттик шайлоодо президенттер алмашкандан бери ушу экс-президенттин жөнүндө көп талкуулар жүрүп атат. Экс-президенттин ишенген, өстүргөн кадрларынын баары коррупцияга аралашып, көпчүлүгү камакта жатат. Президенттен кеткенден кийин дагы ошол өкмөткө койгон жаш кадрлар аркылуу атайлап өзгөртүп алган конституциясы аркылуу бийликке таасир этип дагы эле башкаруумду уланта берем деген планы ишке ашпай, абдан мындай катуу ушундай кыжырданып, жинденип, мен өзүнүн оюндагыдай үмүтүмдү актабайт деген жаңы президентке каршы тажа алданып десек да болот, ошондой мамилесин билдирип келатат. Бирок элдер бул Алмазбек Атамбаевдин анын ошондой планын, ошондой ойлорун билип калды. Анан жанагы шакирттеринин жанагындай ушу коррупцияга аралашып жаман оттуу болгонун көрүп калды. Ошону улам бул элге канчалык сигнал бербесин, элден колдоо таба албайт. Бул ошентсе дагы баягы элди кандайдыр бир жака буруп кетүү, элдин арасынан бир мындай колдоо табуу, анан колунан келсе бир нараазычылык акцияларын уюштуруп, жаңы бийликти мындай өзүнүн бир пландарын аткарууга мажбурлоо ниети бар экени көрүнүп турат. Ошол багытта биринчиден бул баягы ушул Бакиевдин кландык бийлигине салыштырып, азыркы бийлик так ошондой кландык бийликти куруп баратат деп жаманатталат. Анан биздин элибиздин ичиндеги мындай бытовой уровеньдеги баягы түндүк түштүк деп анча мынча бири-биринин бөлүнүп жарылууну пайдаланып, ошол почвага урук сээп, элди ушу түндүк түштүк кылып кайраштыруу аркылуу болсо дагы саясий туруктуулукту бузсам деген ой болуп атат. Анан бул кечээкү сүйлөгөн сөзү элге, анан жаңы бийликке гана эмес, бул өзүнүн түрмөдө жаткан шакирттерине дагы берген сигнал. Мына мен аракеттенип атам, коркпогула, мени сатпагыла, мен чыгарып алам, кайра баарыбыз баягы мурунку калыбыбызга келебиз деген сыяктуу сигнал бул үч тарапка берилип атат десек болот да. Элге, анан жаңы бийликке гана эмес, бул өзүнүн түрмөдө жаткан шакирттерине дагы берген сигнал. Мына мен аракеттенип атам, коркпогула, мени сатпагыла, мен чыгарып алам, кайра баарыбыз баягы мурунку калыбыбызга келебиз деген сыяктуу сигнал бул үч тарапка берилип атат десек болот да.